Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, hurmattуу Десин ТВ каналынын катталуучулары. Бүгүнкү биздин Зооло майдан берүүбүз кичине башкачараак форматта өтмөкчү, достор. Бүгүнкү биздин тема кайсыл президент, кайсыл биздин падыша Кыргызды канчалык көп сазга отургузуп, канчалык көп уурдап кетти. Биздин келечегибизди канчалык көп деңгээлде уурдап кетти. Ушул ойдун тегерегинде сүйлөшмөкчүбүз. Ошол Акаевден тартып азыркы президентибиз Сооронбай Шариповичке чейин сүйлөшөбүз, өз ойлорубузду айтабыз, өз комментарийлериңерге калтырып кетиңиздер. Кайсыл президент адамдарга канчалык деңгээлде көп зыян келтирди? Ошону дагы ушул 10 балл шкаласында бересиздер, достор. Мен сиздерден суранып кетейин, ашыкча жаман комментарийлерди айтып, сөгүнүп, сагынып, ушундай нерселерди кылсаңар, достор, мен блокировать этип, блокко коюп, экинчи менин каналыма чыкпай турган кылып коем. Ошондуктан биз маданияттуу болууга аракеттенели, достор. 10го чейин гана балл берип, себеби мен кийин бир 20-30 адамдын балл бергенин карап туруп, мындай чыныгы жөн эле сөз менен эле мынча болуп калды деп эле келатабыз. Азыр андай эмес, чыныгы бир бааны берип, чыныгы результаттарды кылалы. Ким чын эле көп жеп кеткен, ошол жөнүндө ой толгомокчубуз да, достор. Ал эми азыр болсо ушул падышалардын кандай болуп элди башкаргандыгы жөнүндө бир менин өзүмдүн жеке көз карашымды, элден уккандарымды, билген фактыларды айтып кетейин, кандай болгондуктарын. Эми албетте азыркы акыркы кезде жаш гана бир 20 жаштагы муундар билбей калбаса, андан мурунку чоң муундар бардыгы эле ушул Акаевди, Бакиевди жакшы эле билип калышты, достор. Акаев доорунан баштай турган болсок, 92-жылдары ошол Союз таркагандан кийин ага чейин эле президент болуп шайланган. Ушул Акаев Союздун кезинде эле президент деген наам берилип, ошол союздук республикаларга ушундай президенттик статустар, президент деген модага айланып, Горбачев өзү президент болуп, башка союздук республикалардын жол башчылары дагы президент деп аталышып, ошентип Масалиев генеральный секретарь, коммунисттик партиянын генералдык секретары болчу. Андан кийин президенттик деген статус берилгенде ушул Акаев шайлоо жолу менен жеңип алган. Анан ошентип бизге Акаев президент болуп калган, достор. Ошол жылдары легендарлуу парламент деген болгон. Медеткан Шеримкулов деген аксакалыбыз азыр бар. Ошол аксакал легендарлуу парламенттин спикери болгон. Ошол легендарлуу парламенттин тушунда союз урап, андан кийинки ушул Акаевдин көз каранды эмес мамлекетке президент болушуна ушул мыйзамдарды ошол легендарлуу парламент түзүп берген, достор. Легендарлуу парламенттин конституциясы болгон. Бул азыркы Текебаевдин конституциясына чейин. Ошол конституциянын негизинде ошол кезде иш кылып барышкан. 350 чамасында, мен так маалыматты унутуп калдым, 300дөн ашык мүчөсү болгон ал легендарлуу парламенттин. Абдан кызыктуу, биз көрүп калдык бир чекесин. Ушул эле азыркы Текебаев, Мадумаровдор ошол легендарлуу парламенттин депутаттары болушкан, достор. Эми ошол Акаев ошол кезде эми биз анча саясатка талдоо жүргүзгөн эмес экенбиз. Азыркы аксакалдардын ушул талдап, анализ берип аткандардын сөзүн уга турган болсок, Акаев баарын алдап койгон экен. Ошол легендарлуу парламентти дагы таратып, укуктарын көбөйтүп, менин укуктарым Англиянын королевасыныкындай болуп эле кичирейип кетти деп, бүткүл байлыкты узурпациялап өзүнө каратып алган экен да. Ошентип Акаев жылмаңдап жүрүп, элге ишеничине кирип, чынын айтканда ошондой болгон. Биз баарыбыз биринчи аны сүйгөнбүз, ушул демократиянын символу, мындай академик президент башка мамлекеттерде жок, окумуштуу. Биз алдыда баратабыз. Биздин өлкөбүз Россияга чейин, Казакстанга чейин, Өзбекстанга чейин биз өзүбүз улуттук валютаны киргизгенбиз да. Демократиянын аралчасы деп чет өлкөлөр менен тең ата сүйлөшүп, Акаев өзү англис тилин билет экен, бүт ушундай көп интеллектуалдык жактан көп жетишкендиктери бар экен да. Ошентип биз үмүтүбүз абдан чоң болгон да. А бирок тилекке каршы ал киши байлыкты көргөндө мурдакыдай баягы
Kapitalizm doğrun görбөгөн кыргыздарга байлыкты чогултуу абдан кызык болуп кетти окшойт. Үй бүлөсү менен кийин айдарлары чоңойду, башкасы чоңойду. Ошентип акчаны чогултуп ушундай нерселер башталды да. Ошол бийликтен кетерки жылдары булар депутаттык бийликке дагы тойбой, байлыкка дагы тойбой калышты да. Депутатка бермети дагы, айдары дагы коюп, мындай караганда өздөрүнө каалаган нерсени көздөрү бозоруп сезбей калышты да. Азыр эми мына мындай болгон, андай болгон деп, мынтсек жакшы болмок деп Кыргызстанды кризистен чыгарып кетүүнүн кандайдыр бир программаларын айтымыш болуп, академик Акаев ушинтип сүйлөп жүрөт. Ал кезде көзү бозоруп, эч нерсени көрбөй, бийлик, байлык ушул нерсеге гана ошол академик ошондой болуп өзгөргөн да. Эми канчалык деңгээлде биздин кыргыздын акчасын уурдап кетишти, бул жагы дагы табышмакта. Булар ошол уктук биз, границалар жабылганда ушул албетте биздин таможня, чек ара органдарыбыздагы адамдардын таза эместигинен өтө чоң суммалардан үлүш берип туруп, долларларды наличный кылып чыгарып кеткендиктерин, кийинки кезде деле мына азыр деле чукуп жатышат. Ушул кайсыдыр бир фигуралар, балким кайсыдыр бир бизнестер ошол эле Акаевдардын кызыкчылыгына иштеши мүмкүн. Азыр деле бир доляларын, ошол үлүштөрүн берип турушу мүмкүн да. Ушул чоң маселе достор. Ушул бир эле Акаев эмес, башка президенттердин дагы кандай кылып ушул алып кеткен акчаларын кантип жок дегенде жарымын биз өзүбүздүн мамлекетке кийирип алсак дагы абдан чоң ийгилик болмок да. Ушунун негизинде биздин азыркы күч структуралары болобу, кимдер болсо дагы иштеп кандайдыр бир негизде кайтарыш керек да. Буларды мына азыр көрүп жатабыз достор. Ошол чет өлкөдө жүрүшөт. Мындай айтканда кээ бири буларды байкуш болуп калды, келсин дейт, кээ бири камалсын дейт. Карапайым эл экенбиз, ар кандай нерселерди айтып кала берет экенбиз. Ал эми мамлекет болсо булардын үстүнөн жакшылап сурап деле койбойт экен. Путиндин сүрүнөн коркобу, башкасынан коркобу, бир официалдуу түрдө канча жолу кайрылуу болду, канча жолу кел деп айтты, эмне болду, булардын канча байлыкты так алып кеткендиктери жөнүндө бир элдин мындай көйгөйүн түшүндүрө турган, элдин бир каалоосун так айтып бере турган, ушул эл каалап жатат буларда канча кеткен, кантип кайтарса болот. Ушундай маалыматтар жок да. Бул баягы орустар айтмакчы, темный лес деп коебу, күңүрт токойбу, кара токойбу, иши ошондой бир токой бизге белгисиз. Ал канчаны уурдап кетишти, канчаны тууралап кетишти. Эмне болсо дагы бул чоң бир ошол кезде фирмалар болгон, булардын байлыктары наличный акча менен кеткен. Чын эле айтыш керек, чет өлкөлөрдө булардын счеттору болушу мүмкүн ошол убактарда. Ал канча банкта канча акчалары бар, канча акчаларды уурдап кетишти, кандай махинацияларга барышкан, булар жөнүндө ийгиликтөө, булар жөнүндө маалымат ошол Акаевдин кезиндеги так маалыматтар жок да. Ал эми азыр анда санда ушундай интернеттен чыга калып, же болбосо телевидениядан ошол Акаевдин куйруктары деле көп экен. Баягы Айдар Акаев раматтылык өтүп кеткенде артынан барышып, бата кылышып, эми ар кимдин өзүнүн иши, сыйлап колдон келсе ошентип кое берген деле жакшы дечи. Бирок ошол абдан Акаевди сыйлаган, урматтаган адамдардын көп экендиги көрүнүп турат да биздин коомчулукта достор. Ошол Акаев боюнча айта турганым ошол абдан кыйын кез болгон. Мен өзүм ошол кездер иштеп калдым мамлекеттик милиция органдарында. Айлыгыбыз жок болчу, чын эле айтыш керек. Мен местный бюджет деп коет экен, мен билбей эле киргем. 1 жыл 10 ай айлык албай калдык, андан мурун дагы албай калдык. Кээ бир айлыктар ошол бойдон калып кетти. Адамдарды коррупцияга түртүп, айлыгың жок болсо эмне кыласың? Эптеп жашаш керек. Ушундай нерселерге түрткөн ошол башынан Акаевдин кезинен башталганда бул коррупциянын элементтери. Биздин поездин рельсин коррупцияга бурган, жылмаңдаган Акаев ошол өзү дагы бийликти башкарбай, аялына бийлетип деп иши кылып дей койчу, кимге болбосун өзүнүн лидерлик касиети жок экендигин билгизип, элди ушундай тупик жака ошол кезден баштап түртө баштаган Акаев болуп эсептелет достор. Андан кийин революция болду. Мына 2005-жылы Курманбек Салиевич Бакиев келди бийликке. Бардыгыбыз ишенип, мына эми чыныгы демократия болот, элди жегендер камалат, эл байыбыз, жакшы жашайбыз деп жакшы үмүттөр пайда болду. Тандем пайда болду. Түндүк менен түштүк тең салмакта болсун дегендей кылышып, түндүктөн Феликс Кулов
шайлоодо утулуп калды, бирок ошол тандем болушуп премьер министрге шайланып ушинтип бир жакшы эле башталышты. Айыл өкмөттөргө машиналар берилип, башкалар болуп, кандайдыр бир үмүттөр пайда болуп, анан эле достор башталды Андижанский полка биягы достор. Менин балам жакшы бизнесмен да, балам кыйын болсо кантейин бизнесмен деп ошол баласына фокус вниманияны кылып, кымбаттоолор, тарифтер иши кылып элдин арасында нааразычылык өсө баштады да. Бул элдин арасындагы нааразычылыктан ошол кездеги көзгө басар биздин азыркы убактылуу өкмөт деп коет. Мен убактылуу өкмөт деле дебей, буларды кутумчулар деп койсом деле туура келет. Эми капа болушпасын, ошол кутум уюштурушкан да буларчы. Албетте Бакиевди ооздукташ керек эле, бирок кантип ооздукташ керек эле билбейм. Мындай ооздуктап туура эле кылган булар, кууп кетиришип башка кылыпчы. А бирок чыныгы дилдери таза эмес экендиктери бул убактылуу өкмөт кийин өзүнүн жүзүн көрсөттү. Мына Атамбаев ошонун мүчөсү президент болду достор. Бири-бири менен чукушту, бирин-бири камашты. Ошол эле Текебаев чет өлкөнүн, ошол батыш өлкөлөрүнүн, Американын бир конституцияларындай биз дагы парламенттик өлкөгө барабыз деп ошолордун конституциясынан алып кыргыздарга бир конституцияны чаптап, ошого ата болуп киргизди. Ал конституциясы ишке ашты, бирок натыйжасы абдан жаман. Мына азыркы натыйжасы ушул. Биздин азыркы жашоо, ушул жеп жаткан кашабыз ошол менин Өмүрбек Текебаев акемдин бир чоң эмгеги болуп эсептелет достор. Мына азыркы кезде деле бул чоң саясатта жүргөн киши айтып жатат, азыркы кездеги бийликти дагы сындап, мындай андай деп. А бирок бардык нерсени кылып койгон ушул Курманбек Салиевичтин мезгилинде киргизген ушул конституциясы менен. Мына азыр ошол партиялык система деп, партиялык системасын көрүп жатабыз достор. Кыргыздарга өзүбүздүн бир курултайга окшоп кеткен, жалпы эл бир мандаттуу округтан шайлаган бир ушуга окшогон бир модель керек да. Мен билбейм, мен чоң саясатчы эмесмин, бул механизмдери кандай боло турганын түшүнбөйм. А бирок ушундай болуп, мафиялар, партия эмес булар, мафияда бир адамдын жеке кызыкчылыгына, жеке бир көз карашына чектелген бир мафиялар болуп эсептелет. Ошол башында турган адамды камап койсо эле кийинки партиясы жок, ошону менен тынчыйт, өчүп калат да. Мына Атамбаевди камады, жок анын СДПКсы оңго бөлүнүп, ага чейин Феликс Кулов начарлап кетти, жок анын партиясы. Иши деги койчу, бул партияларды жүргүзүп кетиш үчүн акча, бийлик, жеке аброй, ушундай нерселер болмоюнча бул партиялар жок болуп калды. Ал эми чыныгы жалпы эл көтөрүлүп колдогон, мисалы үчүн мекенчилдер, мынау Адахан Кимсанбаевичтин партиясы сыяктуу, бүтүн Кыргызстан сыяктуу жалпы эл колдогон партиялар болсо, тилекке каршы бийликке келе албай жүрүшөт да. Курманбек Салиевич Бакиевдин мезгилинде дагы көптөгөн акчалар чет өлкөгө чыгып кетти, чынын эле айтыш керек. Ал бизнесмендер менен, жанагы Белакон жана башка ушундай бизнесмендер менен балдары байланышып, азыр угуп жүрөбүз, чет өлкөлөрдө заводдорду куруп атышат, ушул Бакиевдин жан жөкөлөрү деп. Ал эми канчалык деңгээлде ошол Бакиевдин мезгилинде көп акча чыгып кеттиби, Атамбаевдин, Акаевдин убагында көп акча чыгып кеттиби, билбейм достор. Аны сиздер өзүңүздөр мындай байкап билген оюңуздарды айтасыздар. Албетте биз баардыгыбыз эксперт эмеспиз. Бул жерде жөн гана болголоо гана болот да, мындай так маалыматты. Эми биз экономист же улуттук коопсуздук кызматында иштебегенибизден кийин же болбосо ошол чалгын финансы чалгыны деп коет, ошондой кызматыбыз бар. Эч кандай чалгынды жүргүзбөй эле. Ошолор жүргүзбөгөн чалгынды биз карапайым адамдар эч кандай жүргүзө албайбыз, жөн гана баа берип коебуз. Ошентип бул кезде дагы Курманбек Салиевичтин мезгилинде дагы чоң капиталдар чыгып кетти достор. Ошол эле обу жок убактылуу өкмөт андан кийин келди. Убактылуу өкмөт келгенден кийинки дагы кашасын угуп жүрөбүз. Анын канчалык деңгээлде чын, канчалык деңгээлде калп экендигин бир Кудайдын өзү билет достор. Деги эле ушул азыркы кезде айтып жүргөндөрдүн ошол кичине тиешеси бар адамдардын айтканына караганда, билген адамдардын айтканына караганда, ошолордун байлыктарын, сейфтерин ачып эле ошол азыркы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү алып кеткендиктери жөнүндө абдан чоң ушак айыңдар бар да. Убактылуу өкмөттүн тушунда
ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү байыды, чынын айтканда. Кафе ресторандарды ачышты, башка нерселерди кылышты, чайканаларды ачышты. Анын баардыгын көрүп эле турабыз достор. Кедей кембагал элдер, баягы карапайым адамдар дагы деле ошол бойдон өзгөрүүсүз жашоо эч кандай өзгөргөн жок. Кандайдыр биринчи топ бийликтен кетип, башындагы эле адамдар 4-5 эле кетип, анан калган ошол эле жан жөкөлдөр, ошол эле бойдон, баягы эле депутаттар, баягы эле депутаттын кайра эле ошонун балдары ушинтип эле эстафета болуп келе жатат да, элдин арасында бир үмүт жок. Мындай бир жакшы, чынчыл адам бийликке келет деген, өзгөрөт деген үмүттү толук өлтүрүп бүтүштү да буларчы. Убактылуу өкмөтүндө ким эми? Атамбаев болду. Ал Атамбаев балбар эле ушундай мен бизнесменмин, мен кыйратканмын, мен долларовый миллионермин, мен Мерседести биринчи тепкенмин. Анан кийин бул биз кыргыздар дүйнөнүн баардыгы биздики болгон деп эле каякка барса эле бир мактаныч сөздөрдү сүйлөп, же мас адамга окшобой, же соо адамга окшобой иши кылып Кыргызстандын аброюн эле кетирип тим болбостон Кыргызстанды дагы бир чоң тупикке алып барып такап койду да. Өзүнүн жан жөкөллөрү абдан байыды. Алардын байлыктарынын эби чени жок болуп калышты. Жанындагы жүргөн адамдар эле байып, ал эми чет өлкөгө чыгып кеткен кедей кембагалдар дагы деле чет өлкөгө чыгып жатышат. Баягы адамдар дагы деле ошол бойдон жүрүшөт, эч кандай өзгөрүүсү жок. Ал эми булардын жан жөкөллөрү ушул бир уч бийликке келген адамдын жан жөкөллөрү байышып, чоң нерселерин иштерге ашырышып, бирин бири камашып, ырылдашып. Булардын билимсиздиги эле эмес, ынтымагынын дагы жогу. Элдин камын эч кандай ойлобойт. Булар ар ким өзүнүн жеке амбициясы үчүн күрөшкөндүктөрүн көрсөттү да. Эч кандай бир Атамбаевдин мезгилинде бир жакшы иштер болуп кеткен жок. Анын тиги Датка Кемин деген проектиси, түндүк түштүк жолдору, бул ошол Бакиевдин мезгилинен калган проекттер экен, чын айтканда ошону ишке ашырмыш болду. Андан кийин мына өзүнүн кийинки бийликти өткөрүп бергени Сооронбай Шарипович Жээнбековго өткөрүп берди. Мына менин досум, биз ушинтебиз, кыйратабыз, Кыргызстанды өнүктүрөбүз деп кучакташып көрүшүп, бирине бири бийликти өткөрүп берип, анан мына Сооронбай Шарипович Жээнбеков келип калды. Жээнбеков келгенде элде кандай түшүнүк болду? Эми мен лично өзүмдө мындай түшүнүк болду. Эми ошол Атамбаевдин адамы болгондон кийин эч кандай бир өзгөрүү болбосо керек. Мына шайлоолору кандай болуп өттү, башкасы өттү. Жалпысы ошол күчтүн, президенттин айтканынан коркуп шайлашты, чынын айтыш керек. Бабановго окшогон жана башка кандидаттарды өткөрүшкөн жок. Мен албетте Бабанов тарабы эмесмин. Мен просто баягы жөнөкөй гана бир ачык шайлоо өтпөй калды дегендей ойду айтып жатамын да. Чынында күч колдонулду, акча иштеди, башкасы болду, иши кылып Сооронбай Шарипович келди. Элде үмүт жок болду биринчи. Бул дагы деле ошол эски саясат уланып кетет деп. Бирок кийин Атамбаевдин командасын бирден жок кылып, камап, коррупциянын беттери ачыла баштаганда кадимкидей адамдарда үмүт оту пайда болду да. Текебаев айтмакчы, сен кылган жоксуң, сен камаган жоксуң, муну Жээнбеков камады дегендей, Атамбаевдин чын эле ошол камап азыркы кезде командасындагы. Бирок ошол камаган бойдон токтоп калды. Эми мен достор, Жээнбеков канча акчаны жеп кетти, жеп жатат, бул жөнүндө чын айтканда түшүнүгүм жок. Менин оюмча бул азыр ушунча президенттер, мурдакылар жеп эме кылып колго түшкөнүн көрүп туруп, бул президент андай жемекейликке жана башка жака барган жок. Бирок каттуу реформаларга барбай жатат да. Ошол эле элдин мүдөө көксөө тилеги болгон Садыр Жапаров чыккан жок. Текебаевдин азыркы кезге чейин ошол жаман конституциянын атасы акталган жок. Кандай болгон учурда дагы жаманбы, жакшыбы иши кылып ишти бир жаңсыл кылышыбыз керек да достор. Чек ара маселеси бүткөн жок. Дагы деле кыйналган эл, анын үстүнө мына өлгөн үстүнө көмгөн болуп, кыйналып зорго жүргөн кезибизде бүт дүйнөлүк ушул вирус пандемиясы COVID-19 деп ушул биздин башыбызга түшкөн мүшкүл болду. Айтор бул Жээнбековдун тушунда деле Кыргызстан абдан чоң сыноолорго туш келдик да достор. Эми мына бир үмүт оту ушул жакында күздө шайлоо болгону турат. Адаттагыдай тууган уруктарыбызды шайлабай, магнаттарды, байлардын, бизнесмендердин партиясын шайлабай, кимиңерди шайласаңар дагы ушундай кедей кембагал элдин арасынан чыккан карапайым адамдардын партиясын шайлагыла достор. Мен ошентип айтмакчымын сөздүн акыркы жыйынтыгында. Ушул дагы бир жолу айта кетейин, ушул кайсыл президент Атамбаев, Акаев, Жээнбеков, Курманбек Салиевич, Бакиев, Отунбаева деле угуп жүрөбүз достор. Отунбаева жөнүндө дагы бир айта кетчү нерсе, бул
Чын айтканда биз ошондой демократияларга ишенип жакшы болот деген ойдо элек. Бул демократиянын бир үлгүсү катары карап, тилекке каршы Отунбаева андай эмес эле каяктагы бир аялдардын ич кийимдерин илген, жылаңач катындарды көчөгө чыгарган, кыргыздын менталитетине туура келбеген бир кыймылдары менен акыркы кезде өзүнүн бир аз чогулган аброюн жоготуп алды. Мен жеке көз карашымда достор. Силер кандай ойлосуңар билбейм. Бул Отунбаеванын рейтингин дагы кошуп койгула. Ошол пикириңерди жазып, албетте жаман сөздөр менен айтпагыла. Достор, оңго чейинки балыңарды берип, Отунбаеваны дагы кошуп, ошого канчалык деңгээлде мамлекетке кандай зыян келтирди, финансылык жактан, моралдык жактан иши кылып, ушундай рейтингиңерди айтып, кенен бир ушундай талкууга катышып койгула достор. Эми биздин проект ушундай болуп жатат. Анан кече мен теге Илим Карыпбеков менен Бекборбиевдин рейтингин салыштырып, экөөнүн болгон гана жакшы жактарын мактап ушул элге чыгардым эле достор. Тилекке каршы элге мен ойлогом булар депутат болсо дагы жакшы деп. Мен жаңылган экем. Элге кызыксыз экен бул экөө тең. Бек чоң маданиятка сиңирген, эмгеги бар үчүн эле кичине сыйлабаса, мындай элдин сүймөнчүлүктүү, андан башка жагынан көп эле авторитетинин кандай экендиктерин көрсөтүп турат. Достор, болгону 500 адам, 600 адамдай гана көрдү. Анткени бул тема Илим Карыпбеков дагы, Бекборбиев дагы биздин электорат үчүн чын айтканда кызыксыз, абдан кызыгы кетип калыптыр да. Эми ушул эки урматтуу замандаштар Бек жана Илимбек көрсөңүздөр, ушул өзүңүздөрдүн зоболоңуздар ушундай болуп калды. Эми канчалык деңгээлде кандай боло тургандыгын менин каналым ушундай көрсөттү. Саламатта туруңуздар достор. Президенттерди баалап коюңуздар, өзүңөрдүн оюңарды ачык айтып коюңуздар. Кийинки берүүлөрдөн жолукканга чейин аман эсен бололук. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.